Саламатсызбы, Азаттык үн алгысынын көрүүчүсү жана угарманы. Бүгүн биздин студияда мейманда Facebook'тагы атактуу блогерлердин бири, жалпы биздин Кыргызстандагы ошондой эле чет өлкөдө жүргөн мигранттардын сүймөнчүгү Жаркынбай Кошбаев абабыз келип отурат. Жаркынбай аба, кош келдиңиз биздин студияга. Сиз ушул тоонун башында, чоң алайда, ак босогодо отуруп алып, интернетке кантип кирип калдыңыз, кантип Facebook менен таанышып калдыңыз? Бул эми Facebook'ка кирерден мурун газета, журналдарды көп окучумун, китептерди көп окучумун. Анан ошол окшогон информацияны дайыма алып жүрчүмүн ушу. Эми убагында Азаттыкты дагы аябай белгилүү окучубуз, BBC'лерди. Анан жөн отуруп алган киши интернет чыгыптыр деген кабарды укканда эле бир ушуга кириш керек болуп калды да. Кирип анан бара анан баягы аралашып кеттим, тааныла баштадым. Бир нерселерди жаза баштадым. Мурун газеталарга кичинеден жазып жүрчү элем. Анан ошентип эле аралашып кеттим. Сиздин жазгандарыңыз кээ бир саясатчылардын жазгандарына караганда популярдуу болот да. Окуган адамдардын саны да көп, анан астындагы пикирлерин калтыргандар дагы, анын ичинде талаш тартыш болуп, бири-бири менен кызыл чеке болгондор дагы бар да. Эмнеге мындай болуп атат? Сиз эмне менен тартып атасыз элди? Эми саясатты деле мен жакшы эле түшүнөм, бирок саясаттан көрөк элдин карапайым элдин ичиндеги болгон нерсени, айыл кыштактагы нерселерди, ушундай жөнөкөй эле нерселерди жазып коем да. Ошондо баягы биздин элдин ичинде, элден сыртта жүргөн баягы мигранттар, тала түздө 2 жылда, 3 жылдап келбегендерге ушу биздин айылды жазсаң өзүнүн айылына баргандай бир кубаныч болот экен да. Сагындык эле дейт, элибизди, жерибизди, ата энебизди. Анан сизди кичине кудулданып коем, ошол сизди жазганыңызды окуп алып, мындай күлүп, өзүнчө көңүлүбүз көтөрүлүп калат дейт. Ошол эле болсо эрсе. Анан сиздин өзүңүздүн жеке жашооңузду дагы мындай эч кандай боёгу жок эле Facebook'ка коесуз да мындай. Мисалы, байбичеңиз каза болуп калды буга чейин. Байбичеңиз тирүү кезде деле аны менен вальс бийлегендериңиз, аябай кызыктуу мындай коюп жүрдүңүз да. Эмне уялбайсызбы тууган уруңуздан? Газета бир нерсеге жазгандын өзү эрдик да. Ким эмне дейт деп ойлоносуң. Кучактан сакылтай, сен деди унутпай. Анан мен ол нерседен чыгып кеткенмин. Сайдын убагында эле бир нерсени жазсаң, жакшы көргөнү болот, жаман көргөнү, сындаганы болот, коркосуң да. Мен ошодон чыгып кеткенмин. Азыр коркпой эле бир нерсени жаза берем. Оюма эмне келсе жазып коем. Анан кичине кооздоп, кичине күлдүрүп коем, анан жыргап калышат экен, окушат экен. Анан өзүм деле таң калам, сиздикini окуп, ушундай деген окурмандарым көбөйүп кетти, досторум көбөйүп кетти. Азыр ушу 5000 досум бар Facebook'та. Анан бир баракча ачканмын, эми дагы көбөйсө керек бара. Өзүнчө баракча. Сизге кайсы өлкөлөрдөн кыргыздар жазып атышат? Өлкөнүн баарынан эле жазышат. Казакстандан, Россиядан, Америкада жүргөндөр деле жазып калышат. Ол эмес ошо звонок кылышат, бир таластык бала звонок кылды. Сиз Алайда жатып, Алайды жазсаңыз, мен үйүмө таласка баргандай болом дейт. 3 жылдан бери үйүмө бара элекмин дейт. Жазып туруңуз деп суранышат. Анан жазып коем. Кар жаады, жамгыр жаады, чөмөлө кылып атабыз, чөп чаап атабыз. Малдарды айдадык, анын арасына бир жакшы нерселер кошуп жазып коем. Ошо мени окуп калышат. Мындан бир 2 жыл мурда болсо керек, Кыргызстанда деги эле Казакстанда дагы өзүнүн кол чатырын бирөөгө жардамчысына көтөргөн чоңдор аябай кызуу талкууланып аткан учурда сиз кол чатырды уйсап отурган байбичеңизге мындай койгон сүрөтүңүз элди аралап кетти эле да. Ошондо кандай пикирлер келди эле сизге? Ол ошо чоңдорду эмнеге тарттыңыз эле ал сүрөттү? Чоңдорду сынап атышканда мен дагы аялым жамгыр жаап атат эле, уйсай баштады. Анан өзүнчө прикол кылайын дедим да. Мына менин аялым, силер чоңдорго кармайсыңар ончукты. Аялым уйсап, тиричилик кылып, үй бүлө багып атат. Буга деле кол чатыр карманга татыктуу дегендей. Менин аялым деле министрлерден кем эмес деп, анан кызымы чакырып тарттым анан. Деп тарттым эле. Ал жерде сүрөттүн кооздугу ушу. Таам турат, уй турат, торпок турат, тепиш турат, аялым сабап атат. Нар жакта тандыр турат, ушундай богатый да фонд. Задный фонду, анан природа бар. Ошон үчүнбү баягы менин приколум жакшы ушундай андайм деп атыш эле кийин бул бактылуу үй бүлө экен, бирине бири күйөт экен, ынтымак экен.
ушундай үй бүлөлөр бар деп, кээ бир үй бүлөлөр ырдыбай чырдыбай болуп жашайт го. ооба. Андай эмес, бул ынтымак экен. Биздин ата энебизде да ушундай ынтымакчылык бар деп эле талкуу болуп кетип, бир 2-3 аптанын ичинде эле 64 000 класс алды да, Facebook'ta, Одноклассникте. Анан Казакстанга кетиптир. Казактар биздин казакта эле ырчы карышыптыр. Анан биздин кыргыздар көрүп калып, бул казак эмес, кыргыз десе, мейли ким болсо деле жентилмен экен, жакшы экен деп казактар анан Украинага кетти. Башка тармактарда жүрөт деп калдым. Орустарда ушу уккандар бар экен да, көргөндөр бар экен. Талкуу болуптур. Анан бир чет өлкөлүк журналдарга чыгыптыр. Ошо сүрөтүңүз? Ооба. Өзүбүздүн телевидениедан көрсөтүлүптүр. Ошо көрсөткөн баягы чет өлкөнүн журналына чыккан сүрөтүн көрсөтүштү мага, жөнөтүп. Сиз эми азыр ошол Facebook колдонуучулар арасында, деги эле социалдык желилерге киргендер арасында популярдуу болуп калдыңыз да. Анан көчөлөрдөн сизди таанып, мынтип салам берип калгандар болушабы? Кандай абалда болосуз ошондо? Мен келип Ошко бир келип кеттим деп, мен жөн жүрбөй баягы кайерден чай ичем, каерде бастым, турдум, жазып койсоң, эртеси сизди көрүшүбүз керек эле, учурашышыбыз керек эле дегендер көбөйүп кеткен. Атайын жазып койчу болдум да, мен Ошко кетип атам. Палан жерге барам, түкүн жерде отурам десем, келип учурашып, көчөдө деле сиз менен учурашып көрүшөйлү, сүрөткө түшөйлү. Анан кээ бирлери бар, мени чыгарбай эле коюңуз, үйүмдө күйөөм кызганат, аялым кызганат дегендер бар. Ошентип анан чай ичип отуруп калабыз. Кечээ Бишкекке келгенден бери деле 3-4 жерге чайга чакырышты. Дагы 2-3 турат, бизге качан жолугасыз. Анан жакшы. Сиздин жазган постторуңуздун түпкү маанисинен мен негедир бир тарбияны, анан кыргыздын баягы нукура кыргыздык салт санаасын кантип карманыш керек деген бир идеяны сезгендей болом да. Сиз өзүңүз да башында айтпадыңызбы, журналистикага аралашып калгам депчи? Сиз ошол жөнөкөй эле жазгандарыңыз менен мындай бир келечектеги муунду тарбиялайын деп үмүттөнөсүзбү же кандай оюңуз бар? Түпкү идеяңыз кандай сиздин? Эми мен ошо жазганды жакшы көрчү элем. Союздун убагында жазганда деле стилиң, жазуу ыкмаң башкача дешчү эле. Мен көп окугандыгым себеби билбейм, мен чет өлкөлүк классиктердин көпчүлүгүн окуп чыккам да. Англия, Америка, Европа, Индия окшогон өзүнүн. Мына орустардын классиктерин окудум. Ошонун таасиринен же билбейм. Ошо жазган ыкмам башкача, анан жазганда өзүм берилип жазам, күлүп жазам, ойлонуп. Анан ошо элге да ошондой таасир берет экен да. Анан ошо айылдын турмушу өзү элге жакшы көрүнөт да. Анан тарбиялык мааниси бар. Жөнөкөй турмуш. Бир ырдыбай мындай татаал нерсени жазсаң, кайгылуу нерсени жазсаң, эл анча окубайт экен. Мен деле кайгылуу нерсени жаза алам. Окугусу келбейт, себеби элдер кыйналып, бир кыйынчылыктардан өткөн үчүн ону карагысы келбейт экен. Анан бир күлдүрүп жазсаң, баардыгы окушат экен да. Анысы да жашоо кайгылуу дейсиз? Жашоонсуз деле кайгылуу болуп, эми кичине оңолуп келип атпайбы Кыргызстан? Кыргызстан жакшы эле болуп кетип атат. Анан ошон үчүн баягы жазып көрсөң байкайсың да, сразу эле комментарийлер кетет, жактылар басыла баштайт, тамашалашат, күлүшөт. Анан өзүчө личкада тамашалашабыз, группа ачып алганбыз, группаларда тамашалашабыз. Анам Москва, мына Москва. Сиз былтыр каза болду окшойт. Байбичеңиз каза болгондо дагы Facebooktун эли, ошо сиздин элиңиз жалпы жапырт кайгырышты, жапырт аза күтүштү, сизге аябай көңүл айткандар болду. Анан Орусияда кыздарыңыз дагы ошо сиздин күйөрмандарыңыз аркылуу билип калды да, күйөрмандарыңыз угузду да. Жеке трагедияңызды дагы бөлүштүңүз, бул ошону да бир аз токтолуп айтып өтөсүзбү? Эми аялым өтүп кеткенде кайгырып отурганда жаза албадым, бирок кыздарым билбей калса экен десем, бер жакта уккандар, билгендер жазып ийип, анан кыздарым укту. Бардыгы мага көңүл айтышты, бир 700-800 адам көңүл айтты да. Анан сүйүнүп калат экенсиң. Анан сизге ушу эжеге жардам болсун, Куран окутуп коюң деп акча чогултушуп койгула десем болбойт. Үйгө алып барып беришти 3-4 адам. 18 000 акча барды. Одан кийин жеке деле салып жүрүштү, окутуп коюңуз деп. Эми бул жакшы көңүл көтөрүлүп калат экен. Жакшы сөздөргө адам мындай жакшы болуп каласың да.
Ал киши дагы сиздин артыңыз менен Facebook'ta жылдыз болду окшойт убагында. Ол мен аялым жөнүндө көп жазыптым да, нары басканда, бери басканда, анын кылык жоруктарын, айткан сөздөрүн аралаштырып жүрө берсем, Facebook'тагылар баары тааныйт эле. Сөйкөсү жоголуп кетти деген окуяңыз эле канча окулду? Ошончо эле. Анан ого аялым тамашалап СМБ деп коет элем, КГБшник деп коет элем, Гестапо деп коет элем. Анан өзүнүн аты Туйгун эле, бирок мен ар кандай аттар менен Атырычка деп коет элем, Атыргүл. Ошол аркылуу күлүп калышат эле. Антисең аялдардын өз жоруктары, башкача кылыктары көп да, ошону жазсаң күлүшөт эле. Демек өзлөрүнө жалпы окшош бир нерсени тапса керек ар бир үй бүлөдө. Ошондой. Сизге бизге маек куруп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык айтабыз. Ар дайым ден соолукта болуңуз. Дагы кызыктуу постторду Facebook'тагы кызыктуу окуяларыңызды күтөбүз. Чоң рахмат. Рахмат.